Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Улуттук идеология, улуттук нарк, саясий элита деген эмне деген суроолорго Ош МУунун юридика факультетинин окуу иштери боюнча декандын орун басары Патиев Нурканбек Маматовичтен телефон аркылуу маек алды элек. Ошол маектен бир аз өзүндүнү сиздерге тартуу кылууну туура көрдүм. Андан кийинки мына 30 жыл аралыгында эгемендүүлүк мезгилинде улуттук идеологияга карата бир топ бир нерселер жоготуп алдык да. Эми Советтер Союзунун убагында баарыбызга түшүнүктүү. Ал убакта эми ошол коммунисттик идеологияны ишке ашырабыз деп бардык улуттук баягы каада салт, нарк насил, баалуулуктардын баары мүмкүн болушунча талкалашкан деп айтсак болот да. Бирок бизде мүмкүнчүлүк бар эле, мына эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин дароо эле улуттук идеологияга кадам таштап, кайсы бийлик келбесин, кандай бийлик өзгөрбөсүн, ошого карабастан биз ушул багытта алып кетсек, мүмкүн азыркы күндө ошол эгемендүүлүк алгандан бери улуттук идеологиянын фундаменти түптөлүп калмакпы деген ой жаралат да менде. Эми улуттук идеологияны түптөө үчүн сөзсүз түрдө ошол жалпы улуттук биримдик, баягы биздин кыргыз макалында айтылгандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жапа тырмак аракет кылып, бийлик төбөлдөрү, карапайым калк, кайсыл катмардагы адамдар болбосун, баары ошол багытта иш жүргүзө турган, ошого багыттала турган бир тарбия, каада салт, нарк насил керек экен да. Анан биз көрүп келатпайбызбы? Улуттук идеологияны үстүртөн таңылоо эч качан ал мындай бекем болбойт экен да, тезде жок болот экен. Анын мисалы алганда мына коммунисттик идеология. Албетте коммунисттик идеологияны ошол бүтүндөй калктын кызыкчылыктарын эске алабыз деп, аларга мындай калктын көбүрөөк ишенгени, мисалы коммунизмди курат экенбиз андай деп. Себеби алар көптөгөн социалдык көйгөйлөрдү чече алды да. Мисалы байлардын мүлкүн тартып, байларды кулакка тартып, ошол жогорку катмарды жок кылып, баарын баягы социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтиребиз деп, элдин ишенимине ээ боло алды. Азыркы учурда кантиш керек? Мен жеке оюмда да, бул кайсы мамлекетте, өлкөдө болбосун, улуттук идеологиясы жок мамлекет бул көпкө жашашы мүмкүн эмес экен. Анткени ал мамлекеттин ичинде биримдик болбойт экен, ынтымак болбойт экен. Мына бизде ошол Акаев учурунда дагы, мисалы баягындай Манастан жети осуяты боюнча биз улуттук идеологияны жаратабыз деп аракет жасашты. Ал негедир ишке ашпады. Кийин Курманбек Бакиевдин учурунда мына ошол убакта госсекретарь Адахан Мадумаров башында туруп, мисалы баягы кыргыздын макал лакаптарынан, каада салттарынан улуттук идеологияга карай мындай кадам таштайбыз деди, ал да ишке ашпай калды да. Азыркы күндө дагы ушундай неме башталып атат, аракет. Бирок азырынча биз муну туура эмес деп айта албайбыз. Бирок негизги жаран катары пикирибизди айтсак, улуттук идеология бул жогору жактан эч качан таңууланбаш керек экен да. Бул болгону ошол элдин кан жанына сиңип көптөгөн жылдар, муну аз убакыттын ичинде бир 5-10 жылдын ичинде эле калыптандыруу мүмкүн эмес экен. Ага бир нече себептер бар. Биз айтып атпайбызбы? Ошол 70 жыл Советтер Союзунун курамында, андан кийин өз алдыбызча болуп, 70 жылдын ичинде деле биз бир топ баалуулуктарды жоготтук, ата бабадан калган. 30 жылдын ичинде деле мына рынок мамилелерине аралашкандан кийин дагы негизинен ушундай материалдык баалуулук үстөмдүк кылып, дагы бир топ баалуулуктарды жоготуп алдык да. Ошондуктан эми дээрлик 100 жылдан ашуун убакыттан бери биздин ошол улуттун оңгусуна, улутту бириктире турган, ушундай бир жалпы биримдикке чакыра турган негиздерине балта чабылып калды да. Ошондуктан бул өтө оор маселе, бул жаралуу маселе, ошол жаралуу коомдун маселеси да. Ошол жараатты биз кантип аяктырабыз, кантип элди бириктиребиз, кантип келечекке карай бир мындай бирдиктүү аракет жасап, коомду куруп, ошол бакубат мамлекет болуп жашай алабыз деген маселе бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселелердин бири. Кайсы мамлекетте мисалы идеология, улуттук биримдик
үстөмдүк кылса, ошол мамлекеттин сөзсүз түрдө экономикасы да өнүгөт, каада салт, маданият бүт баары дегендей да. Ошондуктан бизде ошол мен жеке көз карашымда экономикалык, саясий, башка маселелерден мурда ушундай улутту бир биримдикке чакыра турган ушундай бир нерсенин зарылдыгы келип чыкты. Антпесек, бизде сөзсүз түрдө ушундай бөлүнүп жарылуу, мындай нааразычылыктар, бийликке болгон нааразычылык негизинен ушундай көп кайталана берет экен да. Ага жол бербеш үчүн сөзсүз түрдө анын башында бизде дагы бир эң маанилүү нерсе ушул саясий элита туруш керек. Суроо жаралат, бизде саясий элита барбы деген. Ар дайым мына Совет коомун дагы бир жолу мисал келтиребиз. Ошол мезгилде коммунисттер өздөрү үлгү катары боло алышкан да. Албетте алардын деле айрым бир кемчиликтери бар, бирок ошол элдин мүлкүнө кол салбоо, патриоттуулук, ушул сыяктуу нерселерге коммунисттер үлгү болуп, карапайым калкты ишендирип ээрчите алды да. Бизде тилекке каршы мына өзүбүз эгемендүүлүккө ээ болгондон бери ошол бийлик төбөлдөрү ар дайым ошол элдин мүлкүнө кол салып, дээрлик 70 жылдан ашуун куралган ошол советтик менчикти булар талап, тоноп, менчиктештирип, андан бери дагы элдин ишенимин жарата албай келатышат да. Качан гана ошол элита өзү эмне болуп, үлгү болуп, бүт жакшы жактарын көрсөтүп, өздөрүнүн адептүү жүрүм турумдары, ошол жалпы коом эл үчүн жасап аткан иш аракети менен таза, баягы орустар айтып коет, безупречный репутация деп, таза эч кандай булганбаган бир абийири менен элге үлгү боло алса, ошондо эл андан кийин ушул улуттук биримдикке, улуттук идеологияга карай ишеним жаралып, анан чындап ынана баштайт да. Болбосо бул үстүнөн таңуулангандай болот дагы, анан карапайым калып, баягылар дагы эле булар мындай деп ишеним. Биринчи саясий элита. Бизде бүгүнкү күндө мен тилекке каршы саясий элита бар экендигине ишене албай турам. Анткени ошол саясий элита бар экендигине мүлктү талап, тоноп, байып, завод, фабрикалар талкалап, андан кийин дагы мына сырттан келген инвестицияларды, гранттардын баарын талап, бөлүп жешип эле элдин ишениминен кетип калышкан. Ошондуктан биринчи иретте бизде мындай бир илимдүү, билимдүү элита калыптаныш керек. Адептүү, жүрүм турум менен үлгү боло алган. Анан ошол элита ошо идеологиялык принциптерге таянып, ошол элге жеткире алса, элди ынандыра алса, ишендире алса, анан кийин улуттук идеологиянын мындан ары карай акырындап түптөлүшүнө кадам ташталышы мүмкүн. Болбосо мындай бир кагаз жүзүндө жазып, же президент указдарды кабыл алып, улуттук идеология дегенибиз менен аны убакыт көрсөтөт. Бул элдин жүрөгүнөн мындай орун тапкан, элди бириктире алган, элди ишендире алган идеология калыптануусу бир топ кыйынчылыкты яратабы деп ойлойм да. Ошондуктан биринчи кезекте азыркы күндө бизде улуттук идеологияны мындай түптөш үчүн саясий элита деген ушул жогорку, ортоңку, төмөнкү звенодогу мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле мисалы интеллигенция өкүлдөрү, калктын илимдүү, билимдүү катмары. Анткени карапайым калк азыр өзүнүн жеке чарбасы, өзүнүн ушул турмуш тиричилиги менен элек алар идеологияны деле, коомдун келечегин деле башка кызыктырбайт. Аларга ушул күнүмдүк жашоонун эмнеси менен болуу гана түйшүк болуп калды да. Күнүмдүк өзүнүн турмуш тиричилигин өткөрүү. Ошондуктан аларга керек болсо мына Союз учурунда билебиз да, мектеп жашынан баштап, кичинекей мезгилден баштап ушул коммунисттик идеологиянын принциптерин акырындап сиңирип барган. Азыр болсо андай нерсе мектептерде жок. Дээрлик мындай улуттук баалуулуктарга, улуттук тарбияга, каада салт, ушуга тарбиялоо мектептерде, жогорку окуу жайларында бул эми мындай өтө масштабтуу аткара турган комплекстүү иш-чаралар да. Бул багытта тынымсыз иш-аракеттер жүрүш керек. Менин жеке оюмда ушундай биринчи ошол саясий элитадан башташыбыз керек деп ойлойм. Ошол элита бардык жерде ошол мамлекеттин бараткан багытын, келечектеги боло турган биздин
кырдаалды бүт баарын ошондой бир түшүнгөн, ошону мындай элге жеткире алган, элди эриште алган, ишеним жарата алган ушундай катмар болсо, ошол барып анан кийин элди бир биримдикке чакырып, элди мындай ишендирип, анан акырындап түптөлүп кетеби деген оюм бар. Улуттук нартты кабыл алуу боюнча президентибиз Садыр Жапаров кече жакында жарлыкка кол койду. Биз көп улуттуу өлкө болгондугубузга байланыштуу бул жарлыкты башка улуттагылар кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Албетте бизде ошол көпчүлүк учурда мындай эме кылып жүрөбүз да, талаш-тартыш жаратып, бизде улуттук идеология жаралыш керек же мамлекеттик деп. Эми бизге чындыгында ушул мамлекет, ошо улуттук идеологияны ичине камтыган мамлекеттик идеология зарыл да азыр учурда. Анткени Кыргызстан көп улуттуу өлкөбүз. Ачыгын айтканда бизде мындай улуттар аралык мамилелер деле өтө жакшы деп айта албайбыз. Буга бир топ мисалдар бар. Мисалы мына 90-жылдагы 2010-жылдагы мына түштүктөгү окуялар улут аралык. Ошол мамлекеттик идеологиянын үстөмдүгү жоктугунан ошол бизде жашаган башка улуттар айрым бир учурларда алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын кандайдыр бир алдыңкы планга чыгара калышат да. Ошондуктан албетте бизде көп улуттар жашагандыктан алардын дагы сөзсүз түрдө баалуулуктары, алардын дагы мындай каада салт, нарк насилдери эске алыныш керек. Бирок эч качан бизде түпкүлүктүү ошол кыргыз эли болгондуктан Кыргызстанда биздин ошол улуттук баалуулуктарыбызга алар карама каршы келбеш керек да алардыкы. Жалпы бир орток маданият, орток бир баалуулуктар керек болсо мына биз дүйнөдө көрүп атпайбыз, көптөгөн элдерде ошол акырындап башка майда улуттар ошол түпкүлүктүү элдин улутуна, тилине, динине, маданиятына, каада салт, нарк насилдерине акырындап тартыла баштайт да. Биздин ошол түпкүлүктүү элдин, кыргыздардын негизги милдетибиз биз башка элдерди өзүбүздөн мындай оолактатып, четтетип, аларды иренжитпестен биздин жакшы жагыбызды, ошол баалуулуктарыбыздагы жакшы нерселерди аларга көрсөтүп, аларда кызыгыш керек чынында. Мына биздин энебизден, мисалы биздин мына чүчүктөгү өзбек туугандарыбыз, бизден бир аз мындай эме кылган жери, алар биздин ашкере ысырап корчулугубузга алар мындай сын көз менен карашат да, өтө эле көп ысырапты кыласыңар, жамандык жакшылыкта деп. Эми ал деле туура, азыркы рынок шартында мындай ашкере ысырапкерчиликтин керек эместиги далилденип атат. Ошого карата мамлекеттик саясат жүрүп атат. Мына президент деле указ кабыл албады, баягы ашча чыгымдар боюнча мына жамандыктарда, тажияларда дегендей. Немелер союлбасын башка деп. Бул мезгилдин талабы. Ошол биздин кошуна жашаган, ошол биздин түштүктөгү мисалы өзбек туугандарыбыз, булар эч кандай ашча чыгым кылбайт. Биз деле эмне үчүн алардын жакшы жактарын албашыбыз керек? Алар деле эмне үчүн биздин жакшы жактарыбызды албаш керек да? Ошентип акырындап отуруп, эгерде туура багытта ушундай улуттук идеология жүрсө, алардын мына кыргыз салтына, кыргыз маданиятына, кыргыз баалуулуктарына алардын кызыгуусу артат. Биз өзүбүздүн терс жактарыбызды көрсөтүп эле эмне кыла берсек, алар заманбап мындай баалуулуктарга ыкташы мүмкүн да. Мына ошону эле айтып атам мен, мына ашыкча чыгым дегендер. Алар эч качан аны каалабайт. Себеби рынок менен жашаган эл, рынок шартындагы ушундай жашап жаткан элдердин бардыгы ашыкча чыгымды эч ким каалабайт. Бул биздин ошол экономикабызга керек болсо ар бир үй бүлөнүн жашоо турмушуна дагы терс таасирин тийгизип атпайбы? Мына ушундай жактардан көпчү, мисалы биздин маданиятыбызда, салтыбызда көптөгөн жакшы жактар бар да. Мына ошолордун баарын биз башка элдерге дагы сиңире алсак, жеткире алсак, алар барып эч кандай каршы болбойт. Эми негизинен биз улуттук дебестен ошо улуттук идеологияны, улуттук баалуулуктарды ичине камтыган мамлекеттик идеологиянын калыптанканы бул максатка ылайыктуу болсо керек деп ойлойм. Улуттук идеология дегенде эле биз таптакыр эле
улуттук баягы националисттик көз карашта болуп эле өздүкүн даңазалай берсек, анда башка бизде жашаган биз көп улуттуу мамлекетпиз да. Башка элдердин кызыкчылыгына дагы бир топ бир таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде комплекстүү каралыш керек. Мына мен жеке өзүмдүн пикиримди айтайын. Биздеги ошол улуттар аралык чет чатактардын чыгышына дагы ошол биз өзүбүздүн ошол улуттук баалуулуктарыбызды биз менен жашап жаткан ошол башка элдерге жеткире албагандыгыбыз бир жагы. Албетте, саясий башка проблемалар болду, себептери бар. Бирок ошого карабастан биздин ошол булар бизди сыйлай тургандай жашашыбыз керек. Булар керек болсо биздин тилибизди, динибизди, салтыбызды, маданиятыбызды, манасыбызды жана башка дегендей буларга биз ушундай жеткирип түшүндүрүп ушу жакшы жактарын жеткире алсак, анда булар деле эч кандай бизден бөлүнгүсү, бизден очоронгусу, бизден алыстагысы келбейт. Биздин ошол баалуулуктарыбыздын, салтыбыздын жакшы жагын сезип калса булар, майра биз менен ого бетер жакын болуп биригиши мүмкүн да. Бул жерде бир эле биз улуттук нерсени эле көтөрө бербей, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги ушундай бир комплекстүү иш-чараларга кадам таштабыз керек деп ойлойм. Нурканбек Маматович, айтыңызчы, бизде саясий элита барбы? Албетте, саясий элита десе эле коомчулуктун пикиринде ушул бийлик төбөлдөрүн, байларды, кымбат машиналарга мингендерди, кымбат жогорку кызматтагыларды, бир топ мындай баягындай менчиктерге ээ болгон адамдарды айтыш мүмкүн да. Менчиктин алиги чоң түрлөрү бар да, мисалы завод, фабрикалар, кафе, ресторан жана башка дегендей. Бирок мына дүйнөлүк неме тарыхка көз чаптырсак, бир топ мамлекеттерде бул ошол мамлекетти мындай бир кыйынчылыктан алып чыккан, мамлекетти жакшы жака, коомду жакшы жака мындай үндөгөн бул саясий элита болуп эсептелет да. Бизде, мен жана айтып кетпедим, бизде азырынча саясий элита толук калыптанып элек. Саясий элита дегенде биз сөзсүз түрдө ошол мамлекетти, коомду башкарууга катышкан жогорку, ортоңку, төмөнкү звенодогу чиновниктерди айтсак болот да. Ал чиновниктерибиздин алар элге терс жагынан көпчүлүгү көрүнүп алышты да. Терс жагынан баягындай жеп ичкендик, терс жүрүм-турум жана башка дегендей. Алар азыркы күндө бизде калктын арасында саясий ошол элитага болгон жек көрүү абдан күч. Себеби алар өзүнүн ушул турмушка, ушул акыбалга, коомдун келишине ошолорду күнөөлөшөт. Саясий элита деген чындыгында байлыгы башкасы менен эмес. Алар биринчи четте өздөрүнүн бийик интеллектуалдык деңгээли, өздөрүнүн адептүү, мындайча айтканда мыйзамдуу жүрүм-туруму, калк үчүн жасап жаткан бир келечектүү иш-аракети менен элдин мындай урмат сыйына ээ болуш керек да. Бизде тилекке каршы ушул бийлик системасына аралашкан биздин ошо өздөрүн элитабыз деп эсептегендер сөзсүз түрдө алар өздөрүнүн жаман жактарын көрсөтүп эле өздөрүнүн убактылуу утурумдук кызыкчылыктарын көздөйбүз деп жалпы коомдук, мамлекеттик кызыкчылыктарды экинчи планда калтырып атышат. Биринчи кезекте өздөрүнүн планына. Чындыгында саясий элита болуш үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн жеке кызыкчылыгынан мамлекеттик, коомдук кызыкчылыкты жогору койсо, башкаларга үлгү боло алса, эч кандай жаман жагынан таанылбаса, көрсөтүлбөсө, ошондо гана ошолорго ишеним жаралышы мүмкүн. Азыркы күндө тилекке каршы бизде бул катмар мен жеке оюмда жарала элек деп эсептейм. Анткени калктын ишенимине арзып, ушулар биздин тагдырыбызды чечет. Ушулар келечекке карата жакшы иш-аракеттер жасайт деп калк ишениш керек да. Ошондон анан саясий элита түптөнөт. Азыр эми ошол базардан, криминалдан, спорт чөйрөсүнөн жана башка жактан чала сабат, билим деңгээли жетишсиз, мамлекеттик дүйнөлүк масштабты мындай коелу, мамлекеттик масштабта ой жүгүртө албаган ошо адамдар барып кызмат ордуна ушул мамлекеттик
бийликти деградациялап атышат да. Себеби алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн барышат. Кандайдыр бир өзүнүн материалдык кызыкчылыктарын ишке ашырып, өздөрүнүн таасирлерин мындай күчөтүш үчүн. Бирок бул ошол биздин көйгөй болуп калды эгемендүүлүк жылдарында. Ушул кайталанып эле келатат да. Убакыт келди биз саясий элитаны дагы түптөй турган, саясий элитага коюла турган талаптарды уже түзө турган убакыт келди да. Болбосо мындан ары да ушундай кырдаалда кете берсе бул жакшы болбой калабы деп ойлойм. Рахмат, Нурканбек Маматович. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуз. Сиздер менен телефон аркылуу байланышта болгон Калыбек Жапаров.